Arıbağlar, hurmatly okçular. Bugünkü sabagыбыздын teması söz manileri, sinonim, omonim, antonimler boyunca түшүнүгүбүздү кайталоо көнүгүштө. Сабактын максаты söz manileri, sinonim, omonim, antonimler boyunca түшүнүктөрүбүздү кайталап, эске салуу, аларды колдоно билүүгө көнүгүү. Ата мекенибизди, эл журтубузду сүйүүгө, ынтымактуу болууга калыптануу. Бүгүн биз кайталап сөз кыла турган маселелер тилдин лексика бөлүмүнө тиешелүү. Лексика тилдеги бардык сөздөрдүн жыйындысы. Тилдин сөздүк курамын же лексикасын изилдей турган илим бул лексикология. Söz manilерин жеке маанилүү жана көп маанилүү сөздөр жана сөздөрдүн маанилик жактан өз ара катыштары, тактап айтканда омоним, синоним, антонимдер жөнүндөгү маселелерди үйрөтүүчү лексикологиянын эң маанилүү тармагы семесология деп айтканбыз. Семесология. Эми көп маанилүү сөздөрдү карайлы. Бир сөздүн көп мааниде колдонулушу. Аны жалпы тил илиминде полисемия термини менен айтабыз. Бул гректин поли көп, тема маани деген сөздөрүнөн алынган. Мисалы, көз деген сөздү алсак, көз деген сөздү адамдын көзү, терезенин көзү, ийненин көзү, куржундун көзү жана башка ошентип кете берет. Демек, бир эле сөздүн көп мааниси бар. Жеке маанилүү сөздөр. Бул бир нерсенин атын билдирип турган сөздөр. Бул жеке маанилүү сөздөр деп аталат. Мисалы, адам, шаар, кыш, жамгыр, тоо, мектеп, бала, китеп дегенде биз бир эле түшүнүктү түшүнөбүз. Ошолордун аты аталганда бул жеке маанилүү сөздөр. Сөздүн лексикалык мааниси, сөздүн грамматикалык мааниси деп айтканбыз. Эсиңерге салгыла, сөздүн лексикалык мааниси бул ар бир сөздүн өз башындагы материалдык мааниси. Мисалы, мал, сүт, уй, китеп, темир, чагылган, машина, жыгач, үстөл дебизби? Булардын өзүнө тиешелүү, кет башына тиешелүү мааниси бар. Мал десек демек жайылып жүргөн мал түшүнөбүз. Сүт десек ичип аткан сүттү. Уй десек ошол сүт бере турган, эт бере турган жаныбар экендиги. Мына ушундай өзүнүн лексикалык мааниси болот. Ошол эле сөздөрдүн грамматикалык мааниси болот. Ал сүйлөмдө келген учурда, башкача айтканда, сөздөрдүн грамматиканын карамагына түшкөндө сүйлөмгө карата өз ара катышка ээ болгон маанисин айтабыз. Мисалы, сабак башталды десек, сабак зататооч дейбиз. Эмне? Сабак зататооч, жалпы зататооч, атооч жөндөмөсүндө турат. Сабак сүйлөмдүн ээси эмне деген суроого жооп берди. Уңгу түрдө турат. Башталды деген сөз бул сөз түркүмү боюнча этиш. Сүйлөмдө баяндоочтук милдет аткарып атат. Эмне кылды? Башталды. Эмне болду? Башталды. Баяндоо. Уңгусу баш, ла мүчөсү менен этиш жасалып атат. Эл мүчөсү этиштин туюк мамилесиники, д этиштин айкын өткөн чагынын мүчөсү деген сыяктуу талдоолорго өтөбүз. Бул ошол сөздүн бул грамматикалык мааниси болуп эсептелет. Демек, сөздүн лексикалык мааниси менен грамматикалык маанисин айырмалап турушубуз керек. Эми мен сөздүн өтмө мааниси дегенди дагы эсиңерге салайын дедим. Бүгүн биз ошол көп маанилүүлүк, андан сырткары омоним, синоним, антонимдерди кайталап көнүгүштөшүбүз керек. Өтмө маанисин да карап койгула. Демек, жаратылыштагы кээ бир нерселердин, түшүнүктөрдүн атынын тилде мурдатан колдонулуп жүргөн сөздөр аркылуу берилиши сөздүн өтмө мааниси деп аталат. Мисалы, тумшук десек,
Adamdын tumşu, tumşukka jedi de koyat, tumşuk. Же болбосо канаттуулардын тумшугу, же болбосо тоонун тумшугу, ошо тоон тумшуктан айланып өтүп кетти деп айтылат. Же болбосо кочкор тумшук, чоң мурунду айтат, кочкор тумшук экен. Ушул сыяктуу бул өтмө маани катары кетип атат. Туяк деген бул малдын туягы. Эң бутунун жерди басып тура турган катуу жери бул туяк. Өтмө маанисинде демек артында калган туяк бала калды, артында бала калды, туяк калды деп айтылат. Бул өтмө маани болот. Кол десек, бул кол койду дегенди түшүнсөк болот. Кол жыйнады дегенди түшүнсөк болот. Түлкү десек, бул жырткыч хайван. Түлкү өтмө маанисинде куу, алдамчы, митаам дегенди түшүндүрүп атат. Демек бул сөздүн өтмө бар. Андан сырткары эмоциялдык мааниси болот сөздүн. Бул күчтүү сезим менен айтылган таасирдүү сөздүк маанилерди, мисалы, эмоционалдык мааниси деп коебуз. Жана башка. Демек сөз маанилерин жакшы билишибиз керек. Синонимдер. Демек, айтылышы ар түрдүү, мааниси бири-бирине жакын сөздөр. Мисалы, бөрү карышкыр, акылдуу, эстүү, киши, адам, мыкты, сонун, кооз, сулуу, көркөм, бактылуу, таалайлуу, көк, асман, эс, акыл, төмөн, ылдый, өйдө, жогору, жүгүр, чурка, эл, журт, калк, атак, даңк, жакшы, дурус, мыкты, түзүк. Булар бири-бирине карата синоним сөздөр. Омонимдер болсо тескерисинче, айтылышы бирдей, мааниси ар башка болгон сөздөр. Мисалы, ат десек, зататооч, мисалы, адамдын аты, же болбосо минген ат. Же болбосо ат, этиш, бул кыймыл аракет. Бирөөнү ат сал деген мааниден кетип атат. Ак кандай? Ак сынатооч, өңдү билдирип атат, түстү. Ак этиш, агып кетти мисалы. Суудан ак. Мисалы. Жаш. Сынатооч. Кандай жаш? Жаш жигит экен. Жаш. Эмне? Жаш. Зататооч. Бул мисалы көздүн жашы. Үй. Зататооч. Үй. Этиш. Бир нерсени үйүп кой. Топуракты үйүп кой мисалы. Жат. Этиш. Укта. Жат. Тактооч. Бул чоочун деген мааниде. Кат. Зататооч эмне? Кат жазды. Кат. Бир нерсени катып көргөзбөй жашыр деген мааниде. Бул этиш. Сүйлөмдүн ээси. Кожоюн. Бак. Бул таалай зататооч. Бак. Этиш. Чоңойт. Багып чоңойт деген маани. Демек көрдүңөрбү? Булар омонимдер. Айтылышы бирдей, мааниси ар башка болгон сөздөр. Антонимдер. Булар мааниси бири-бирине карама-каршы айтылган сөздөр. Буларды биз антонимдер деп айтабыз. Мисалы, аз, демек көп, өйдө, төмөн, же болбосо ылдый, чоң, кичине, келим, кетим, баш, аяк, улуу, кичүү, ак, кара, жакшы, жаман, жаш, кары, ачуу, таттуу, илгери, кийин, арык, семиз жана башка. Эми бышыктайлы ушуну. Кана, эми убактыбызды кетирбейли. Калем сыягыбызды алдык, дептериңерди ачтыңар. Көп маанилүү сөзгө мисал иштейбиз. Көз дегенди иштеп атабыз. Демек, биринчи адамдын көзү, терезенин көзү, айттым жана дагы. Эми ушул көздү андан ары улайлы. Дагы эмненин көзү? Демек, мунун көп мааниси бар. Дагы эмне көз дегенди айта алабыз. Жазып атабыз. Жазып атабыз. Жаздыңарбы? Кана көрсөтө баштагыла. Азаматсыңар. Эми кичине толуктап коелу, мен жардамдашайын. Мына карап койгула экранды. Демек, булактын көзү, жаранын көзү, куржундун көзү, күндүн көзү, шакектин көзү, кездеменин көзү, ийненин көзү жана башка. Кээ бирөөңөрдө мындан башкасы да бар экен. Азаматсыңар.
Эми синонимдерин табалы. Tez degендin. Jamgır, adam, asman, kant, kuan, köyröň, ayt, er degenlerden sinonimlerini tabatabız. Demek aytılışı, yazılışı ar bölük, birok manisi birdey çukul sözdür. Bular sinonimler degen. Yazıp atabız. Ana görсөтө баштагыла бүткөндөр. Azamatsыңар. Tuuralap koyalım dagы. Koşumçalap. Karap koyalım ekrandı. Demek tez, bat, daro, ıldam, şak, şart, çapçaң degenler demek sinonimler. Jamgır, jaan, nöşör dep koyabız. Adam, kişi, asman, kök, kant, şeker, kuan, sүйün, köyröň, maktançak, jelökkö, ayt, de, süýlö, er, batır. Yana başka. Emi homonimler demek san degen sözdün manilerin garaylı. Mına mo köpçekit kop koydum. Şularga koyalı. San degen manileri kanday. Demek aytılışı, yazılışı birde, birok manisi ar bölök sözdördü biz homonimler dedik. Demek yalan köpçekitin oruna san yazılat demek. Aladın manileri kanday getip atar. Har birinin şuna bölök manileri getip atar. Görsettik ana. Azamatsыңар. Karap koyalı. Demek buttun can baştan tizege çeyinki bölügü. Sandelin etken. Matematikalık düşünüp gazeta jurnaldardan ulam çıga turgan nomeri sandan sanga berilet dep koyabız. Kийинки sanında okuyubuz dep koyabız. Demek ulam çıga turgan nomer eken. Anan köptüktü je jekelikti bildirүүчү grammatikalık kategoriya. Biz san kategoriyası degenmiz. Ez da tatoçka teşeli. Köptük san dep aytkanбыз. Jak kategoriyasında da söylögenmiz bunu. Emi antonimlerini tabalı. Çın, mart, mıhtı, kemenger, kedeylik, kastık, kadırla degenlerden karama karşı manisini tabalı. Demek antonimlerini tabalı. İşte batabız. Azamatsыңар. Demek karap koyalı. Çın, kalp, mart, sarang, mıhtı, naçar, kemenger, akılsız, kedeylik, baylık, kastık, dostluk, kadırla, kordo. Karama karşı manidegi sözler geçti. Tapşırmalı. Köp manili sözgö sinonim, homonim, antonimlerge ekiden misal keltiriyor. Men ekidenle misal berdim. Sebep silerge boluşunça jеңил berүүгө haraket kılıp atabız. Jok oşonu atkarışыңар gerek. Bardığыңар tapşırmaňardy toluk jönötpey kalgan üçür bolup atat. Anday bolboş gerek. Har bir düşünүүңөр boyunça suralıp, süйлöp turup WhatsApp arkulu jönötüp bayma-bay jönötüp turuşuňar gerek. Men baalaryňardy koyup atamyn. Har bir süйлөгөнүňөрдü jönötkön materialdaryňardy WhatsApp'tan okup turup şart ettirgiçekti jurnalga koyup atamyn. Yakında çeyrek çıkarın. Unutmagıla. Emis okçular, biz bugün leksika bölümüne baylanışkan meselelerdi karadık. Anın içinde sözdün kök manisi jönünde, homonim, sinonim, antonimler jönünde. Kaytalap, alarga misaldardı iştep, praktika yüzünde alardı özleştirүү hareketinde olduk. Wagtybız jyýyntyk kaldı. Görüşkönçe aman esen bolgula.